Эфирде биринчи студия программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Гүлкайыр Жанымбетова. Улуттук идеологиянын узак мөөнөттүү стратегиясын иштеп чыгууда атайын жумушчу топ иш алып барууда. Ошол жумушчу топ өткөн жумада буга чейин аткарылган иштерди тескеп, идеологиялык доктринаны дагы толуктап иштеп чыгуу керек деген чечимге келди. Биз бүгүнкү биринчи студия программасынын алкагында мына ушул идеология туурасында маек кылалы деп турабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу илим изилдөөчү Канай Токтомамбетов мырза биздин студиябызга келип отурат. Саламатсызбы, Канай мырза? Студиябызга кош келипсиз. Канай мырза, идеология туурасында биринчи студия программасында башка берүүлөрдө да көп эле талкуулар болуп келе жатат, берүүлөр даярдалып атат. Анан ушу идеология деген сөздү, түшүнүктү ар бир адам ар кандай кабылдайт, ар кандай түшүнөт. Анан өзү негизи бул идеология деген эмне? Бизге анын кандай зарылдыгы бар? Саламатсыздар. Биринчиден рахмат чакырганыңарга. Сурооңузга ооба, бүгүнкү күндө коомдо чынында эле көптөгөн талкуулар, көптөгөн сөздөр, эми биз түшүнүш керекпиз да, бүгүн азыркы биздин коомдо ар кандай толгон токой ошол эле идеология деп аткан нерсебиз толгон токой. Деги эле идеология деген сөздү алсак, баарыбыз эле түшүнөбүз да, бирок ошону менен бирге бул сөздүн тегерегинде, мисалы дүйнө тарыхын карап келсек, бир аз негатив мамиле болуп калган. Себеби ошол идеология, биз билебиз, даңазалуу идеологиялар бар. Либерализм, консерватизм, социализм деп. Идеология деген ураандар менен ар кандай чырмашуулар болгон тарыхта. Согуштар да болгон, акыркы тирешүү болгон, биз билебиз, социалисттик блок менен капиталисттик блок деп туруп жана башка. Ошол себептен албетте идеологияга бир аз мындай бир коркунуч, чочундашуу мамиле болушу мүмкүн. Эмне үчүн ушу идеология деген маселени көтөрүп атабыз деген суроо да болушу мүмкүн. Бул суроолор бүтө нормалдуу, албетте өз ирети менен чыккан суроолор, бирок ошону менен бирге биз билиш керекпиз. Мына дүйнө азыр ушундай бир түшүнүктөрдөн артка чегинип эле, мындай эле жөн эле керемет эле жашай берели деген кербези да бүгүн дүйнөнү карап келсек. Ошону менен өзү да, бунун өзү да идеология болуп калат. Эмне үчүн идеология керек десек, буга жооп бериш өтө эле оңой. Себеби биз коомбуз, биз деги эле адамзат өзү, айбанаттардан айырмасы ошо. Биздин жүрүш турушубузду жана башка нерселерден көзөмөл салуучу жаныбарлардан айырмаланган ансезимибиз бар. Ансезимди инстинкттер жөнгө салып атса, жаныбарларды инстинкттер жөнгө салып атса, иш аракеттерин биз адамзат деп коет, глейген коом деген бар. Коомдун руханий жана материалдуу баалуулуктарын кайра жаратуу деген бар. Кечиресиз, көптөгөн коом, адамзат өзү татаал. Эми эч бир адам, эч бир коом өзүнөн өзү эле мынтип жашай бербейт. Биз билебиз, тарыхты карап келсек, биз билебиз, толгон токой анимизм дегенден башталып, мифология жана башка деп ар дайым адамзат кандайдыр бир ишеним, кандайдыр бир ойлонуу, сезим, тутумдары болуп келген. Ошо тутумдардын эсебинен адамзат коом өзүнүн иш аракеттерин, өзүнүн чарбалык же болбосо кандайдыр бир укуктук ченемдерин ишке ашырып алдыга жиреп келген. Демек, идеологиясыз мүмкүн эмес. Биз идеологиябыз жок, бунун кереги жок деп койгон күндө да биздин жаштарыбыздын, биздин маалымат аянтыбызда ар дайым ар кандай идеологиялар өз ордун алып, өз ишин кылып келе берет. Деги эле коомдук ансезимге биз билебиз да, баягы илимде теориялык күрөш деп коет. Анын сөзү баягы теориялык баалуулукту чыгарыш үчүн ар дайым адамзат күрөшүп келген. Мындайча айтканда, кайсыл кадамыбыз туураба, кайсыл кадамыбыз туура эмес жана башка дегенде, аны саясатта баягы информациялык же болбосо идеологиялык согуш деп коюшат, дагы бирдемке деп коюшат. Кыскасы, коомубузга биз бүгүн өзүбүз мамлекет түрүндө, мамлекет катарында коомубуздун ансезимине кандайдыр бир түптөө, бизге керектүү жарандарды түптөйбүз десек, анда идеологиясыз эч бир кадам жасоо мүмкүн эмес. Эгер жөн таштап койсок, баары бир жаштарыбыз, биз өзүбүз, сиз да, мен да ар дайым ар кайсы бир идеологиялардын мүчөлөрү болуп келебиз, өкүлдөрү ээрчий беребиз. Бул нормалдуу. Бунун үчүн биздин жаштарыбыз начар болуп калды деп уруштун кереги жок. Мунун баары өзүбүздүн күнөөсү. Биз өзүбүздү коом деп сезсек, биз өзүбүздү өнүккөн коом деп сезсек, ушунчалык өнүккөнбүз. Мамлекет формасындагы коомбуз деп атсак, анда кечиресиз, биз албетте бул
өзүбүздүн маалымат аянтчабызды да мындайча айтканда коомдун ан сезимин, коомдук дискурсту да өзүбүзгө керектүү ыкмада иштеп чыгыш керекпиз. Эми ошол керектүү ыкмабыз бул биз азыркы иштеп жаткан идеология. Идеология ошол коомго бир багытты көрсөтүп бериши керек, туурабы? Ошол идеология азыр мындай иштелип жаткан идеология деги эле өзү идеология калкка мындай сиңимдүү болуш үчүн, жеткиликтүү болуш үчүн мындай кандай кайсы бир факторлорго мындай ыкташы керек? Эми деги эле коомдун таануусу бул баягы татаал процесс. Биз билебиз, коом бир гана мындай китеп окуп же болбосо илимий таануу кыла албайт. Коомду деги эле адамзаттын таануусу өтө татаал, анын ичинде баягы сезүү органдар аркылуу таануубуз бар, ошону менен бирге искусство аркылуу таануубуз бар. Биз билебиз, кино дегендер болуп атат, клип дегендер болуп атат. Бүт көрүп аткан нерсебиздин баары искусство, кино, реклама, ыр жана башка буюмдар да алалы. Ошону менен биз билебиз, мифологиялык таануу бар, биздин өзүбүздүн ар кандай үрп адаттарыбыз, ишенимдер жана башка. Биз ошону менен бирге илимий таануу бар. Эми коомчулукка, жалпылыкка мунун бир кандайдыр бир туура идеологияны жеткизип бериш эң оор маселе. Бул маселени чечиштин албетте мындай комплекстүү кадам жасаш керекпиз. Жана эң негизгиси биз бүгүн өз коомчулубузга түшүндүрүп бериш керекпиз. Бул идеологияны тиякта бирөөлөр отуруп алып, кыларга иш жок болуп калып, келгиле ушундай бир нерсени ойлоп табабыз, анан ушуга элибизди үгүттөйбүз деген сөз эмес. Бул идеология ошол биздин коомубуздун кызыкчылыгын кандайдыр бир формалдаштырып, кандайдыр бир кагаз бетине түшүрүп, кандайдыр бир баягы нормативно правовой акт дейбизби, мейли ал сөздү колдонбойлу, бирок кандайдыр бир кадамдардын ченемин көрсөтүп бере алчу бир документ болуш керек да. Ошону менен бирге ал документ албетте адамзатка мындай түшүнүктүү жана оңой болуш керек. Бул бир килейген бир талмуд эмес, илимий бир иш эмес. Адамга түшүнгөнгө жана ошону түшүнүп, ошону эңсеп, ошого умтулгандай бир жеткиликтүү маалымат болуш керек. Демек, баягы илимий негизге дагы улуттук идеологияны иштеп чыгууда, анан баягы коомдун кызыкчылыктарын да эске алуу маанилүү болот, Албетте, биз мынтип бөлгөнүбүздө иш жүзүндө кичине туура эмес болуп калат да, себеби илим деги ошо коомдун кызыкчылыгын биз кантип талдап чыгабыз. Коомдун кызыкчылыгын биз илим аркылуу сууруп чыгабыз. Мындайча айтканда, илим менен коомдун кызыкчылыгы ар дайым дал келет. Өзү ошол баягы улуттук идеологияны иштеп чыгууда, деги эле идеологияны иштеп чыгууда баягы калктын, улуттун, элдин каада салтына, үрп адатына дагы мындай бир мындай ошону уңгу кылып алган туура болобу? Негиз кылып. Баары бир негиз ошол болуп калат. Себеби кечиресиз, биз мына элди алсак, элдин ошол үрп адаты дейбизби, каада салты дейбизби, маданияты, мунун баары маданиятын түптөйт да. Элдин турган маданияты ошол эл, ал маданияты элдин сууруп салыш мүмкүн эмес, ошол маданияттан элдин өзүн да сууруп салыш мүмкүн эмес. Ошол маданияттын алып баруучусу эл. Албетте, каада салттар, буларды биз баягы орун бериш керекпиз да, туура салттар дегенде бул эми баягы биздин байыркы замандан бери келаткан биздин конституциябыз да, мындайча айтканда, байыркы адамдардын, байыркы кыргыздардын. Албетте алардын уңгусу бар, алардын формасы бар. Албетте замандын өзгөрүшү менен бүгүн мисалы цивилизация деген турат, 21-кылым деген турат. Албетте кээ бир нерселер өзгөрүш мүмкүн, кээ бир нерселер орун жылышы мүмкүн. Бирок ошону менен бирге биз түшүнүш керекпиз. Салт кереги жок нерсе деп аны кесип ыргытып салабыз деген эч ким жок. Ал туура эмес. Азыр жаштарга айтып кетейин. Биз ар бир салтты карап келсек, анын албетте прогрессивдүү уңгусу жатат. Ошол уңгусун сактап калып, ошону менен бирге формасын мүмкүн кайсы бир жерден ыңгайлаштырып өзгөрткөнгө мажбур болуп калабызбы, кандай болот? Эми бунун баарын албетте кандайдыр бир коомдун өзүнүн катышуусу менен, макулдугу менен ишке ашчу окат. Бул жөн эле момундай болот деп туруп коомго айтып коюш мүмкүн эмес. Мынакей ушу айтылып жатпайбы, сентябрда азыр иштелип жаткан концепция коомдук талкууга чыгат депчи. Анан ушу каада салт жөнүндө айтып кеттиңиз. Өзү азыр эми бизде ар бир аймакта, облуста айрым бир салттар ар башка да. Демек, улуттук идеологияны иштеп чыгууда мына ушу салтты дагы ирээттештирүү, мындай бир ирээтке салып, мындай бир тартипке келтирүү дагы маанилүү.
ооба, албетте. Бул маселелер азыркы мен бул менин жеке оюм. Жеке менин түшүнүгүмдө бул маселе биринчи орунда эмес. Биринчи орунда биз жалпы коомубузга, коомубуздун бүт мындайча айтканда субъектисине, деги коомубуздун катышуучусуна дейбизби, ар бир жаран түшүнүш керек. Өзүнүн этникалык, өзүнүн ишеним, өзүнүн социалдык, материалдык ушундай субъективдүү айырмачылыктарына карабастан баарыбыз бир коомго таандыкпыз. Баарыбыздын бир коомубуз бар. Анын аты Кыргызстан. Баарыбыздын бир жалпылыгыбыз бар. Маданий жалпылыгыбыз, географиялык жалпылыгыбыз бар, укуктук жалпылыгыбыз бар, кечирсе, баарыбыздын бир кагазыбыз бар, паспорт деген жана башка. Мындайча айтканда, баарыбыз бир коомбуз. Демек, баарыбыздын кызыкчылыгыбыз бир, демек баарыбыз бир кызыкчылыкты көздөй жылыш керекпиз деген сөз. Анан кийин баягы ошо улуттук идеологияны мындай иштеп чыгууда ал баягы кыска, так болуш керек да. Эгер андай болбосо, бул калкка жетип, анын мындай бир максатына жетпей калабы. Эмнелерге көңүл бурушу керек. Эми ошол кабыл алынып калган түптөлгөн идеология мындай өзүнүн бир максатына жетүүдө. Мен ишенем, бул документ өзү туура иштелип чыгат. Себеби көптөгөн коомдун катмарлары, ошол эле академиктер, ошол эле жарандар өз ыктыяры менен чыгып аткан жана башка, бул азыркы иштелип чыгып аткан документ өтө мындай прогрессивдүү демократиялык ыкма менен кетип баратат. Жөн эле тияктан бирөөлөр отуруп алып эле биз жазгандай болот деген эч ким жок, кечириңиз. Ачык эле бул талкуу ачык. Чынында эле жарандарга кайрылабыз, чынында эле ачык, кечириңиз, кат жазгыла, сунуштарыңар бергиле. Бул эч кандай жабык эмес. Бул эмненин белгиси? Бул демократиялык процесс. Демек, бул документ чын эле коомдун кызыкчылыгына, талабына мындай жооп бере алчу документ болот дегенге ишенемин. Эми анын жеткиликтүүсү бул эми албетте специалисттердин ошо техникалык баягы техникалык иши калып калат да. Жеткиликтүү болуш үчүн текстибиз туура болуш керек, жана тилчилер өз салымын жакшы туура кошуп бериш керек, ошол эле педагогдор дегендей. Себеби коомдун ан сезими бүгүн кандай акыбалда? Бүгүн кечиресиз мондай алып туруп илимий трактат берип койсок эч ким түшүнбөйт. Анын беришин да кереги жок. Ошонун баары эске салынып, албетте мындай түшүнүктүү болуп чыгат деген ишеничтемин. Анан буга чейин ошо биздин өлкөдө Манас эпосун өзөк кылып алып, анан кийин осуяттар баягы айтылып, анан мектептерде бул мындай атайын бир сабак болуп кирди эле. Мектептерде мисалы биз окуп жүргөн маалда кошундар пайда болгон, Манас кошуну, Семетей кошуну депчи, бирок эмнегедир бул кийин мындай максатына жетпей калды да. Сиздин пикириңиз? Рахмат. Ооба, эми Манас эч качан идеология болбойт, болгон эмес, болушу мүмкүн эмес деп болчу тилекке каршы. Айтарыбыз, идеология деген эмне? Идеология ошол коомдо болуп жаткан процесстерди, коомдо болуп жаткан кубулуштарды, коомдун потенциалын, интеллектуалдык жана эмгек потенциалын ишке ашыра турган, ишке кандайдыр бир реализацияга өнүктүрө турган бир руханий баалуулук деп койсо болот да, идеологияны. Иш жүзүндө биздин идеологиябыздын документи бар, анын аты Конституция. Андан тышкары доктрина жазып атабыз да. Эми ошол доктринанын максатын айтып атам да азыр. Эми ошол идеология коомдун өнүгүп жаткан коомдун дегиле ошо акыбалына мындай тете болуш керек. Ошо коом менен бир байланышы түз болуш керек. Ошондо албетте ал ишке ашат. Ошондой идеологияны иштеп чыгыш керекпиз. Манас эпосу абдан жакшы болчу, бирок кечиресиз, ал фольклор. Биз бүгүн кандай иретте жашап атабыз, кандай өндүрүш ыкмада жашап атабыз. Мындай акыбалда Манас идеология болуп бериши мүмкүн эмес эле. Эми баягы айтып атпайсыз, бул идеологияны бул атайын бир чоң талкуу, мындай ар бир адамга жеткирүү дагы кыйын депчи. Анан биз ушул идеологияны мындай ар бир адамга жеткирип, анын жүрөгүндө жашай тургандай бир акыбалды кайсыл учурда жарата алабыз? Эми андай акыбал бул өзү реалдуулук, өзү практика. Адамдар көрүш керек. Чын эле идеология болду. Чын эле ошо идеологияга тете коомдо кандайдыр бир өзгөрүү болуп атат. Чын эле ошо айтып аткан идеологиясына тете өзүбүздүн
ар кандай начальниктерибиз, чоңдорубуз жана башкаларыбыз алар да ошого итаат кылып атат. Демек чынында эле өзгөрүш болуп атат. Демек мен да ошого умтулуш керекмин. Чынында эле бул баарыбызга тиешелүү экен деген ошондой кадамдар болуш керек да. Ал үчүн коом бүт чырмалашып, бүт баягы аракет кылыш керек да, үстү да, асты да. Анан ошол баягы идеология, баягы улуттук идеологияда ошо баягы эми азыр коом өзгөрүп атпайбы? Мурунку СССРди эле айта беребиз, анан кийин азыр эми коом башка, жаштар башка, башка муундун өкүлдөрү келип атат. Анан кийин ошолор баягы мындай муундун баягы өзгөчөлүгүнө дагы мындай бир басым жасап, аны да эске алуу маанилүү, зарылбы? Албетте. Ооба, чынында эле коом бизде абдан кескин түрдө өзгөрүп атат. Идеологиянын өзү ушу теске менен ушу президенттин жарлыгын, ушу азыркы болуп аткан иштеринин прогрессивдүүлүгү жана зарылчылыгы эмнеде? Чынында эле биз карап келсек, биздин илгерки байыркы жашообузду карасак, 7 муунга чейин 7-нчи атасын айткан сөзү актуалдуу болуп кала берген. Бүгүнкү заманда алып келсек, биз менен биздин балдарыбыздын, биз менен биздин аталарыбыздын, биздин кийинки чоң муунубуз ортосунда эле кандай айырмачылыктар болуп атат. Айтарым, жашоо ритми, ошо цивилизациянын келиши менен жашоо ритми өтө кескин түрдө өзгөрүп атат, циклдар өтө тездеп кетип атат да. Ошол себептен биздин кийинки жаштарыбыз чынында эле башка, айырмасы чоң. Эми алар менен кандайдыр бир албетте байланыш болуш керек. Аларга ошо байланыш деген эмне? Аларды биз тарбиялаш керекпиз, биз мамлекетпиз, биз ошолор биздин келечегибиз. Демек биз аларга жетишерлик, ошону менен бирге туура тарбия бериш керекпиз. Ошонун баарын идеология маселеси өзүнө камтыйт. Эгер идеологиясыз эле эми балам бирдемкени окуп атат, бирдемкеден телефонду карап атат, анан кайсы бир коучер, бир курстарга барып атат деп жүрө берсек, кечиресиз, эртең ушундай жаштарыбыз пайда болот. А мен тиги коомдун мындай кырынан бирдемке, тиги Кыргызстандын бир четинен бирдемкени өзүмө кесип алам да, байым да, жыргап бир жакка кетип калам деген жаштар пайда болот. Ошол себептен биз өзүбүздүн коом катары, мамлекет катары өзүбүздүн идеологиябыз болуш керек. Баягы ишеним, баалуулук, тутум катары. Бул өтө нормалдуу процесс. Өзгөчө бүгүнкү болуп аткан глобалдашуу заманында биз кенедей Кыргызстан, кенедей эл мындай ыкмаларды кылбасак, келечек татаал болуп кетет. Ошо биздин бүгүнкү күндөгү азыркы муун жаштар ошол мындай ошо баягы мындай өзүнүн салымын кошот деп ишене аласызбы? Албетте ишенем. Бирок ошо жаштар да мына баары өз салымын кошкусу келет. Бизде кимди гана көчөдөн албасын, баары күйөт. Ушул эле мамлекетибизге, элибизге баары эле күйөт. Бирок ошого жараша бир ирет иштеп чыгыш керекпиз да. Ошондой ирет болгондо жаштар өзүнүн эмгек, интеллектуалдык ресурсун, баягы энергиясын ошол бизге, ошол өзүнүн баягы коомуна салымымды кошот элем деген жаштар көп да. Эми ошо кошконго шарт түзүп бериш керекпиз. Эми ошондой шарт болуш үчүн ушул идеология иштеп чыгып атат. Мисалы буга чейин деле баягы идеология иштелип чыгат деген буга чейинки 30 жыл мурун дейсизби, 10 жыл мурун дейсизби, аракеттер көрүлүп келген идеология мындай кайсы бир деңгээлде иштеп келген, балки эми бул суроого жооп беребиз десек, чын-чындап илим алкагында карасак, биз баягы саясатка киргенге мажбур болуп кетебиз да. Саясат деген нерсе бар, материалдуу баалуулуктурду жаратуу деген нерсе бар, материалдуу баалуулуктун ээси деген түшүнүктөр бар, кечиресиз. Коомдо ар кандай ар түрдүү карама-каршылыктар бар. Кез-кез коомдун жалпы өнүгүүсү кайсы бир кичинекей топтун кызыкчылыгына дал келбей калышы мүмкүн. Туура, ушундай акыбалдар буга чейин болуп келген да. Эми бүгүн ошо биздин бийлигибиз канчалык прогрессивдүү болот, канчалык ушул айтып жаткан идеологияны чын эле ишке ашырса. Эми ошого бир гана бийлик эмне кылат экен деп жата бербестен, бүт коомубуз да өз салымын кошконго даяр болуш керек. Биздин коомубуз менен бүгүн ошо бийликтин, мамлекеттин ортосунда ушунча жылдан бери баягы ажырым болуп калган да. Мамлекет өзү менен өзү, мен өзү менен өзү деген түшүнүктөр пайда болуп кеткен. Биз жарандарга түшүндүрүп бериш керекпиз. Ошол мамлекет, ошол бийлик, ошол айтып аткан идеологиябыз бул биздин кызыкчылыгыбыз да. Сиздин жана менин жана биздин балдарыбыздын кызыкчылыгы. Демек биздин келечегибиздин кызыкчылыгы. Биз бирбиз.
бир коомбуз. Ушундай түшүнүктөрдү түшүндүрүп бериш керекпиз. Ошол идеология камтыш керек. Жана сиз айткандай жөн эле камтып калбастан, иш жүзүндө, практика жүзүндө ошол идеология иштеп атканын эл көрүш керек. Анчын биздин чоңдорубуз ошого жол көрсөтүп бериш керек. Ошондо эл ишенет, ошондо кадамдар боло баштайт. Бүгүнкү бийликтин мен ишенем баягы саясий эрки бар, ушундай кадамдарды жасаганга. Биз көрүп атабыз, чоң өзгөрүштөр болуп атат. Мындай өзгөрүштөр көптөн бери болуп болчу. Ошол себептен мен ишенем, эгер ар бирибиз өз ордубузда бизге бөлүнүп берилген мамлекетибиздин жоопкерчилигин жана кичинекей ишин, функциясын аткара билсек, иш жүзүндө көп нерсени кыла алабыз. Демек баягы азыр ошо глобалдашуу заманында өзүбүздүн идеологиябызды тактап албасак, өнүгүү бир багыттарын аныктап, далилдеп албасак, демек бул баягы бара-бара бул мамлекеттин мындай бир жок болушуна да алып келиши мүмкүн да, туурабы? Албетте, бул нормалдуу процесс. Глобалдашууда биз эгер дүйнөнү карап келсек, дүйнөдө өтө чоң орчундуу процесстер болуп келатат. Мына буга чейин айтып атышты эле, келгиле ар кайсы идеологиядан баш тартабыз, сонун эле жашап жүрө беребиз, эч кандай баарыбыз кучакташып, сүйүшүп жашап келебиз деп ойлогонбуз. Бирок иш жүзүндө көрүп атабыз, атышуу болуп атат. Ар кандай согуштар болуп атат. Ошону менен бирге кечиресиз, экономикалык кризис дегендер болуп атат. Ошону менен бирге пандемия деген болуп атат. Болду го, көрдүк го, эмне болуп кеттик, туурабы? Кандай акыбалда калып калдык? Жолусо мамлекет болчубуз, килейген. Керек болсо камсыз кыла албай калдык өзүбүздүн жарандарыбызды, керектүү дары-дармек менен. Демек эмне? Демек ошондой чоң мындай татаал эмне деген жанакындай суу тиги ташкындап атат. Эми ушундай чоң баягы орусча айтканда вызов, ушундай замандын талаптарына, кыйынчылыктарына туруш бериш үчүн биз коом катары күчтүү болуш керекпиз. Мен жеке эчтеке кыла албайм. Ар жакта отурган бийликтин өкүлү жеке эчтеке кыла албайт. Биз баарыбыз бир болгондо албетте бир ишке ашыра алабыз өзүбүздүн коомубуздун кызыкчылыгын. Баягы эле ырсалды ынтымак да кыскасы. Бир сөз менен кыска айтып түшүндүргөндө, анан ушу идеология керек, бизге идеологияны кайра иштеп чыгуу керек деген баягы иш аракеттер, жумушчу топ ишин баштагандан кийин идеология эмес, биз көбүрөөк экономикага ыкташыбыз керек, экономиканы мындай күчтөндүрүшүбүз керек деген дагы мындай жарандардын, мындай серепчилердин пикири болду да. Сиз өзүңүздүн жеке пикириңиз? Эми бул критика, бул баягы ойлорду кайсы позициядан айтылып атат, баягы белгисиз да. Албетте туура, бул сөздөрдү туура же туура эмес деп айтыш мүмкүн эмес. Деги эле биз түшүнүш керекпиз да. Идеология бул өзү коомдун үзүлгүс нерсеси. Экономика да үзүлгүс нерсе. Мына азыр биз экөөбүздүн мисалы бир маек куруп атабыз дейли, сиз болуп. Бул да идеология десек болот, туурабы? Биз кандайдыр бир ой жүгүртүү кылып атабыз, кандайдыр бир ойлоону, кандайдыр бир сөздөр, ишенимдер менен, маалымат менен баарлашып атабыз жана башка. Ошону менен бизге биздин арабызда мына стакан суу турат. Эми ушул стакан суу бизге керекпи? Керек. Бирок ошону менен бирге баарлашуу керекпи? Керек. Бул экөө эки башка жерде турат. Экономика бир жерде, идеология бир жерде. Бул идеология менен экономиканын уйкаш иштеши албетте шарт. Ошол жөнүндө кеп кылып атабыз да, ошол идеологияга баарыбыз итаат кылыш керекпиз. Мындайча айтканда биздин өндүрүш күчтөрүбүздө, биздин материалдуу баалуулукту кайра жаратуу жана ошону бөлүштүрүү ыкмаларыбызда ошол идеологияга баш ийип бериш керек. Ошондо албетте уйкаш кетет. Баягы бизде көп улуттуу элбиз, көп улуттуу өлкөбүз, анан кийин ошо идеологияны иштеп чыгууда ошол ар бир улуттун, этностордун дагы баягы баалуулуктары эске алыныш керек деген алардын мындай салты, үрп адатына дагы мындай бир аяр мамиле жасоо. Албетте бизде биз бул идеологияда түшүнүш керекпиз да, биз мына ошол эле идеологиябызда мына жарандык ан сезимди жогорулатуу бар да. Ооба, ар бир улут бар, деги эле ар бир улуттардын айтып кеттим го, баягы этникалык өзгөчөлүктөрүбүз болот коомубузда, баягы ишеним, диний өзгөчөлүк, айырмачылыктар болот. Бирок ошого карабастан биз баарыбыз Кыргызстанды жараныбыз деген түшүнүк болуш керек. Албетте эч кимди баягы өзүнүн этникалык бир маданиятын басырлатып же дагы бирдемке кылам деген бул жерде маселе анда эмес да, маселе баягы кыргыз жаранды деп айтып атабыз го.
концепциясы. Ошондой эле да, албетте биз буга чейин деле интернационал болуп келгенбиз, мындан ары деле интернационал болобуз. Бул турган эле нерсе. Ошол мамлекеттин өнүгүүсүндө мындай алга кара мындан жакшы дагы өнүгүүсүндө, коомдун өнүгүүсүндө ошо биз бир идеологияны тактап алсак, бул мамлекеттин дагы мындай иш алып баруусуна бул жеңилдик жаратат. Ооба. Мындай бир өнүгүү багытын аныктап тактап алса идеологияда, бул демек баягы мындай сын пикирлер болбойт, мындай карама каршылыктар болбойт, мындай бир максаттуу, бир багытты көздөп бет алабыз. Ооба, албетте. Коомдун ичинде албетте ар кандай карама каршылыктар болот, жана сын пикирлер болот. Бул нормалдуу нерсе. Жөн гана ошол сын пикирлерди жана карама каршылыктары туура чечиш керекпиз. Керек болсо ошо сын пикирлердин эсебинен дагы жакшыраак, дагы баягы күчтүүрөөк болот. Баягы бара жаткан вектор. Эң негизгиси ошол бүгүнкү биздин максатыбыз коомубузда мына 30 жылдан бери ушундай чачырандуу болуп калдык да. 30 жылдан бери бүгүн азыр адамдар түшүнбөй калды да, канткенде биз коомубузга салымыбызды кошо алабыз. Кошуш керекпи, же болбосо кошпосунан ушу коомдон мага өзүмө керек нерсени сууруп алып, чет мамлекетти көздөп безип кеткеним оңбу. Же болбосо могу жерден телефондон азыр бир стартап кылып туруп, анан байып, анан жыргап башка жака кетип калганым оңбу. Бактылуулук ушундабы? Же бактылуулук баягы коомумга өзүм салымымды кошуп, коомдун кызыкчылыгы менен жашасам, ошол бактылуулукпу. Эгер биздин маданиятыбызды, фольклорубузду карап келсеңиз, кечиресиз, биздин маданиятыбыз толугу журтташкан, журттун кызыкчылыгын өйдө көтөргөн эл болуп келгенбиз өмүр бою. Журттун кызыкчылыгын кууп өзүн курмандыкка чалган адам биздин баягы каармандарыбыз. Эч качан биздин фольклорубузда, маданиятыбызда кайсы бир адам бир жерден кандайдыр бир экономикалык чыккынчылык кылып туруп бир жерге кетип калып жыргап жашады дегенди барктаган эмеспиз. Аны чыккынчы деп эле таанып келгенбиз. Бүгүн болсо ошондой адамдарды үлгү салган жаштарыбыз да көбөйүп баратат. Эми ошонун баарына түшүндүрүп бериш керекпиз. Ал жаштарыбыз алданып калды. Ошону менен бирге жалган илим бүгүн жайылып жатат коомчулугубузда. Толгон токой бир тиги жалган философия, жалган илимдин өкүлдөрү толуп жатат бизде бүгүн. Бирөөсү мындай дейт, бирөөсү тигиндей дейт, бирөөсү бай жана бактылуу болгондун жолун көрсөтүп берем деп атат, жана башка. Эми үйрөтөм деп атат, кечиресиз. Анын баары жөн эле инфожулик иш жүзүндө. Эми ошонун баарын түшүндүрүп бериш керекпиз. Биз өз жарандарыбызга кайрылыш керекпиз, айтыш керекпиз. Ай, силер өзү менен өзүңөр жүргөн эмессиңер. Биз барбыз, мына биз баарыбыз коомбуз. Биз баарылаш керекпиз. Биз бир мамлекетти куруп атабыз, бир чоң адилеттүү коом куруп атабыз дегендей. Ушундай бизге бүгүнкү күндө баягы баарылашуу өнөмдүү жана керек болуп жатат да. Ошо идеологиянын өзөгү эмне дегенде, композиторлор бул музыкага байланыштырат экен, манасчылар манас эпосуна байланыштырып атат, тилчилер бул тилге байланыштырып атат да, кыргыз тилин күчтөндүрүш керек, кыргыз тилди ар бир адам сүйлөш керек депчи. Анан эми баягы ар ким эле өзүнүн баягы кесибине, өзүнүн чөйрөсүнө жараша талашып, баягы мындай өзүнүн мындай ошо ой пикирин мындай үстөмдүк кыла берсе, анда бизде кандай идеологиялык бир концепция жаралып калат? Жок, бул сиз айтып аткан нерсе профессионалдуу ката, ошибка профессионала деп орусча айтып коебуз. Албетте, тилчилер айтат эң башында тил дейт. Албетте, тиги культура маданиятчылар айтат эң башында маданият болуш керек дейт. Экономист айтат, ай жок, бунун баары ишке жарабайт, эң биринчиден экономиканы кылыш керекпиз дейт. Жана башка. Бул нормалдуу нерсе. Ар бир кесипчи дүйнөнү өзүнүн кесибинин көз призмасы менен карайт. Ошол себептен ушундай жаңылышуулар боло берет. Бул нормалдуу. Идеологиянын бир гана критерии бар. Идеология коомдун өнүгүүсүн камсыз кылып бериш керек. Болду. Эми өнүгүү деген эмне дегенге жооп бериш керекпиз да. Өнүгүү деген эмне? Биз жөн эле баягы тиги башка мамлекеттин бизге берген ар кандай гаджеттерин алып той өткөзүп эле жата берсек, ошолбу өнүгүү деген? Же болбосо өнүгүү деген бул баягы элдин эмгек, интеллектуалдык, руханий ресурсун ишке ашырып, ошондо мындай толук кандуу, адилеттүү коом кура алсак, ошолбу өнүгүү. Ушундай суроолорго жооп бериш керекпиз, жана ушундай суроолорду, маселелерди түшүндүрүп бериш керекпиз. Идеология качан гана ал туура, качан гана ал ошол баягы ошол идеология деп айтканга татыктуу болот, качан ал ошол коомдун өнүгүүсүнө баягы үлгү болуп, ошол өнүгүүсүнө маалыматтык узатуу болуп бере алганда.
Эми ошол үчүн албетте биринчи маселе өнүгүү. Ошол өнүгүүгө анан идеологияны такап чыгабыз. Демек идеология баягы коом кабыл алган баалуулуктардын топтому, айрым бир чектөөлөр жана ички сырткы мамилелер деп айтсак болот да, ошолордун жыйындысы топтому деп идеологияны. Анан сиз өзүңүз дагы буга чейин көп айтып жүрөсүз. Биз илимди өнүктүрбөсөк, идеология деп айтууга мындай туура эмес болуп калат депчи. Бизде илим өнүкпөй калды. Биз илим өнүктүрсөк, мына идеология өзүнөн өзү калыптанат деген бир көз караштарды айтып жүрөсүз да. Жок, идеология өзүнөн өзү калыптанышы кыйын, чын чындап. Мен билбейм, андай айттымбы, айтпадымбы. Илим бизде жок болуп атканы бул чындык, кечиресиз. Биз баарыбыз билебиз, 90-жылдан баштап бизде өндүрүш талкаланган, айыл чарба талкаланган, ага толгон токой себептер болгон. Эми өндүрүш өлгөндөн кийин анын аркасынан илим өлөт. Ошону менен бирге биз билебиз, биз деген ВТО дегенге кирип кеткенбиз. Кыскасы биздин толук экономикалык базабыз талкаланган. Мындай бир базардын бир аянтчасына айланып кеткенбиз. Ошол себептен жаштарыбыз көрүп атат да, кечиресиз, илимдин эмне кереги бар? Жөн эле бир контейнерден бир контейнерге табыр ташып туруп эле сатып, ошонун эсебине лекс алып той өткөзүп жыргап жүргөн адамдар болуп атат го. Андай илимдин эмне кереги бар деп, ошонун аркасы менен илимдин престижи толугу түшүп калган. Эми бүгүн маалыматтын негизи маалыматтын жетүүсү, бир тараптан бир тарапка маалыматтын өтүшү, туура маалыматты өткөзөбүз десек, аны биз айла жок илимдин платформасына чыгарып өткөзөбүз. Эгер жөн эле мындай эле өткөзө беребиз десек, ал бир болбогон пропаганда же бир болбогон эле бир идеология болуп калат. Туура идеология коомдун реалдуу, объективдүү реалдуу коомдун болмушунун зарылчылыгынан сурулуп чыккан идеология туура идеология болуп берет. Ошондой идеология илимдин эсебинен калыптанат жана илимдин эсебинен таркайт. Жалгандын эсебинен эмес, анан мен сени жыргатам, анан мага кел, мен сени байытам деген бир жалган ыкмалар эмес, илимдин платформасынан жайылат. Ошол себептен албетте бизге илимди ордуна тургузуу керек жана илимдин коомдогу престиждүү ордун бошотуп бериш керекпиз илимге. Демек баягы ошо биз идеологияны иштеп чыгууда дагы бул коомдун илимдүүлүгүнө, билимдүүлүгүнө дагы маани беришибиз керек бүгүнкү күндө. Албетте. 21-кылым билимсиз мүмкүн эмес. 21-кылымда эгер биз өз жаштарыбызды, өз муунубузду, өз коомубузга туура илим деген эмне, туура илимди таркатпасак, анда кечиресиз, биз көрүп жатабыз го, интернет деген турат, толгон токой башка да чөйрөлөр бар, башка да маалыматтын келип жайылышы бар, биз билебиз. Ошондой нерселер бизге келе берет да. Биздин жаштарыбызды такыр бир башка бир жалган нерсеге башын буруп кетет. Ал биздин проблемабыз болот, биздин көйгөйүбүз болуп чыгат. Эртең биз ошол көйгөй менен, анан биз бүгүн ошого кандайдыр бир каражатыбызды жумшап, кандайдыр бир иш аракетибизди, коомдук эмгегибиздин бир бөлүгүн ошого жумшабасак, эртең ошону кесепетин токтотобуз деп, андан 100 эсе чыгым болуп калалы, же болбосо такыр жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошол себептен албетте илимди тирилтиш керекпиз. Биз буга мажбурбуз. Демек баягы бүгүнкү глобалдашуу, аламдашуу заманында баягы биздин жаштар ар бир адам мындай маалыматка жеткиликтүү, ар бир маалымат адамга жеткиликтүү, мына ошону иргеп туура кабыл алууда бизде илим менен билим күчтүү болуш керек. Албетте, кечиресиз. Болбосо биздин келечек муун мындай бир таптакыр эле башка нукка бурулуп жоготуп алышыбыз мүмкүн. Оода бүгүн 21-кы баягы эме эмеспи, маалымат, информационный век дейт эмеспи. Бүгүн маалыматты тергеп, маалыматты мындай анализдеп билүү бир эң чоң бир эме болуп калды да, кесипкөй. Себеби аны эч качан билбесин жөн эле маалымат ала берсек, ал маалымат илим эмес, ал жөн эле пропаганда, ал жөн эле башка бир тараптын идеологиясы болуп калышы мүмкүн. Эми ошого алданып жүрө берсек, анда эртең биз жок болобуз. Ошол себептен бүгүн биздин коомубуздун ичиндеги, бизде коомдо интеллектуалдар жетерлик, ошол интеллектуалдар биригип кандайдыр бир теориялык баалуулук иштеп чыгарып атат. Ошол баалуулук биздин коргоонубуз болуп бериш керек. Ошол баалуулук биздин кандайдыр бир өнүгүүгө бараткан руханий узатуубуз, коштообуз болуп бериш керек. Эми ошонун аты мына идеология. Ошо иштелип жаткан идеологияда баягы коомдун баалуулуктары сакталган, баягы баалуулуктардын топтомун көрсөтүп берген, биздин өнүгүү багытыбызды аныктаган бир кыска нуска так идеология иштелип чыгып калкка сунушталышы керек дагы, жана ал идеология ар бир адамдын жүрөгүндө жашашы, өзүндө жашашы керек болуп калат, туурабы? Канай мырза биздин студиябызга келип ушул идеология темасынын тегерегинде маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биз теле көрүүчүлөр менен коштошобуз. Келерки берүүдөн кездешкенче саламатта калыңыздар.